Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заман бапуналар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 72. Адахан Мадумаров кайрадан УКМКнын абагына киргизилди. Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров республикалык кардиология борборунан УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу Супер Кежи порталынын өздүк булактары билдирди. Белгилүү болгондой, ал 26 октябрда ден соолугу кескин түрдө начарлап кеткендигине байланыштуу УКМКнын тергөө абагынан ооруканага которулган болчу. Эскерте кетсек, саясатчы 2 сентябрда камакка алынган. Ага 2009 жылдагы протоколго ылайык кылмыш жаза кодексинин мамлекетке чыккынчылык беренеси боюнча айып тагылган. Сот депутатты 2 айга камакта калтырган. Эскерте кетсек, башкы прокуратура Адахан Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксат сураган. Депутаттык комиссия эл өкүлүнө коюлган 4 берененин бийликтен аша чабуу менен жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп 2008-2009 жылы 1 жыл иштеген. Ошол маалда Ош-Баткен-Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Булак Супер Кежи. Кыргызстан менен Тажикстан жыл соңуна чейин чек ара маселесин толук чечүүнү пландоодо. Кыргызстан Тажикстан менен мамлекеттик чек ара тилкесин делимитациялоону жыл аягына чейин бүтүрүүнү пландоодо. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда Жакырчылык жана теңсиздик улуттук форумунда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров билдирди. Биз чек арадагы кырдаалды турукташтыруу үчүн жигердүү иштеп жатабыз. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы бардык делимитациялык процесстер аяктады. Эки өлкөнүн башчыларынын тапшырмасынын негизинде жаңы жылга чейин бардык чек арадагы маселелер чечилди деп маалымат берүүнүн үстүндө иштеп жатабыз, деди Жапаров. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. Октябрь айында министрлер кабинети Кыргызстан менен Тажикстан 57 чакырым тилге боюнча тил табышканын кабарлаган. Июнь айында Тажик тарап чек аранын 102 чакырымы макулдашылганын билдирген. Ага чейин эки өлкө 980 чакырымдын 664 чакырым тилкеси боюнча талаш жоктугун ырасташкан. Ушул тапта эки өлкөнүн атайын комиссиялары такталуу элек тилкелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Булак Супер Кежи. Түрк мамлекеттери уюмунун кийинки саммити Кыргызстанда өтмөй болду. Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги 11 саммити Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев билдирди. Мындай чечимди уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары Астанада өткөн саммитте кабыл алышкан. Жыйында өлкө лидерлери уюмдун күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулашып, көп тараптуу кызматташтыктын негизги багыттарын камтыган Астана актысын жана саммиттин жыйынтыктоочу декларациясын кабыл алышты. Жалпыстан президенттер 12 документке кол коюшкан. Булак Спутник Кежи. Эрдоган түрк өлкөлөрү үчүн бирдиктүү алфавитти киргизүүнү сунуштады. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк өлкөлөрү үчүн бирдиктүү алфавит түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу түрк лидери Түрк мамлекеттер уюмунун Астанада өтүп жаткан саммитинде билдирди. Биз тилибизге, маданиятыбызга жана тарыхыбызга негизделген адамдык мамилени чыңдоо үчүн жогорку билим берүү тармагында кызматташууну күчөтүү аракетибизде улантуудабыз. Албетте ынтымагыбызды чыңдоо үчүн тил абдан маанилүү. Бирдиктүү алфавитти киргизүү дагы маанилүү. Бул сунуш уюм тарабынан каралат деп ишенем, деди Эрдоган. Эске сала кетсек, Астанада Түрк мамлекеттер уюмунун саммити башталган. Саммитке Азербайжан, Кыргызстан, Туркия, Өзбекстан мамлекеттеринин башчылары, ошондой эле байкоочу катары Венгрия жана Түркмөнстандын лидерлери катышууда. Булак Супер Кежи.
Ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6000ден ашык орун бөлүндү. 2024-жылдагы ажылыкка Кыргызстандан бара турган зыяратчыларга 6060 орун бөлүндү. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда 2024-жылдагы ажылыкты уюштуруу штабынын төрагасы Самидин Атабаев баштаган муфтияттын өкүлдөрү Сауд Аравиянын ажылык министрлигинин алдындагы ажылыкты уюштуруу башкы башкармалыгынын директору Бадир Ал-Сулами менен жолугушкан. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Бадир Ал-Сулами Кыргызстанга 6060 квота бөлүнгөндүгүн айтып, 2024-жылы Ыйык, Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүн тейлөөдө 17 мекеме иш алып бара тургандыгын кошумчалаган. Булардын ичинен өзүңүздөргө ылайык мекеме менен келишим түзүп, алардын баасына жана тейлөө сапаттарына жараша тандап алсаңыздар болот. Эң негизгиси ажылык мезгилинде Сауд Аравиянын мыйзамдары так сакталуусу зарыл. Бирок Кыргызстандын ажылыкты уюштуруу иштерине ыраазы болуп келебиз деген Бадир Аль-Сулами муфтият 6060 расмий квота экенин, дагы кошумча орун сураганын билдирди. Эске салсак, кийинки жылга карата зыяратчыларды каттоо 9-20 ноябрь аралыгында өтөт. Булак Спутник кежи.